ийгилик кылгандыгын эскиргендигине байланыштуу ийгилик кылуу эмнени түшүндүрөт? Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар көп жылдан бери башка бирөөнүн үйүндө же болбосо ээсиз калган үйдө жашап келет. Ошону каттуу өтө чоң маселе болуп эсептелинет. Мыйзамда ушул жагдайларды эске алуу менен атайын граждандык кодексте норма киргизилген. Ал ийгилик кылуунун эскиргендиги деп айтылат. Эгерде гражданин көп жылдар бою тынымсыз, ак ниеттүүлүк менен бир мүлккө ийгилик кылып келсе, ал сот тарабынан анын ээси деп табылышы мүмкүн. Мисалга айтып көрөлү. Мисалы 15-20 жылдан бери ошол үйдү карап, өзүнүкүндөй карап, тынымсыз ошол жерде жашап, ак ниеттүүлүк менен ошол баардык коммуналдык төлөмдөрдү, башка төлөмдөрдү төлөп келсе, анын башка эч кандай талаш тартыш маселеси болбосо, аны каттоо үчүн, өзүнө оформить этиш үчүн ал сотко гана кайрылат. Бүгүнкү күндө ошонун ээси деп табуу үчүн сот гана ыйгарым укукка ээ. Демек, сиз мындай жагдайлар башыңызда болсо, анда сиз сотко кайрылуу менен ийгилик кылгандыгын эскиргендигине байланыштуу гана өзүңүздүн менчигиңиз катары каттатып алсаңыз болот. Бирок шарттары бар. Мыйзамда так көрсөтүлгөн ал кайсы шарттар, ошол шарттарды сактоо менен, ошого тиешелүү документтерди алып баруу менен сот аркылуу маселеңизди чечсеңиз болот. Кыймылсыз мүлктөр үчүн 15 жыл каралган, кыймылдуу мүлктөр үчүн 5 жыл каралган. Демек 15 жыл тынымсыз, ак ниеттүү өзүңүздүн мүлкү катары пайдаланып жүргөн болсоңуз, анда сиз сотко кайрылышыңыз керек. Бул сиздин укугуңуз болуп эсептелинет. Сизге кесиптик юридикалык колдоо керекпи? Наномат юридикалык компаниясы юридикалык кызматтардын бардык түрүн көрсөтөт. Корпоративдик укук, үй бүлө укугу, жарандык талаш тартыштар, кыймылсыз мүлк, эмгек укугу. Биздин тажрыйбалуу юристтер сизге индивидуалдык мамиле, жогорку кесипкөйлүк жана кызыкчылыктарыңыздарды максималдуу коргоону камсыз кылат. Биз ишенимдүүлүктү жана купуялуулукту кепилдеп, ар кандай татаалдыктагы маселелерди чечебиз. Биз менен байланышыңыз жана ишенимдүү колдоо экенине ишениңиз.